Саламатсыңар, чоң казатчылар. İşleriңер жакшыбы? Мен şu sizlerden iş hareketinizdерди көрүп туруп, менин ушул коомго болгон көз карашыма туура келген үчүн сиздерди колдоймун. Сиздер менен бирге болгум келет. Колуман эмне жардам болсо, жардам бергим келет. Мен özüm Карагулжа району Чалма айылынан болом. 93 жылдан бери чүйдөмүн. Азыркы убакта Сокулукта жашаймын. Бала чака чоң өйүштү бардыгы. Өзүм 58демин. Ушундай окуялар болуп атканда карап тура албайт экенсиң. 58 жашка чыксам дагы колуман келген жардамды берип, силер менен кошо болгум келет. Ошон үчүн кантип ошол чоң казат кыймылына кошулам. Мен былтыр Москвадагы же Словениядагы жүргөндө ошол чоң казат партиясына кызыгып, жанакы Мамыткановдун личкасына жаздым эле, кандай программа, кандай идеология, кандай направление боюнча иш алып барасыңар деп. Бирок тилекке каршы мага жооп берген жок эле. Азыр эми мына Facebook'tan акыркы мына карантинде отурган убактарда жана Аскат мырза, Сыймык мырза, жанакы ким Хасанов, Кайратпы, ошол мырзалардын өткөндө Мамыткановдун кайсы бир тенек каналда сүйлөгөндөрүн угуп отуруп, эми ушунча жашап жакшы бир иш кыла албасак да ушул эртеңки келе турган балдарыбыздын келечегин ойлоп, кыскасы силер менен бирге болгум келип атат. Ошого кандай катталам, эмне кылам? Азыр мына 40 күндөн бери шаардамын, охранада иштейм өзүм. Эртеге уже үйгө барам, бир 4 күн, 5 күн эс алам. Анан азыр карантин убакта силердин офисиңерге бара алабызбы? Же мына WhatsApp'tan паспортту берип жибериш керекпи, данныйын? Кандай дейсиздер?